USAID жана Агахандын жергиликтүү өзгөрүү долбоору тармактардагы жана бир нече өлкөлөрдөгү аялуу жамааттардын арасындагы негизги көйгөйлөргө жаңа инновациялык чечимдерди табууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бүгүнкү иш-чара бул демо күн болуп бизде эсептелинет. Бул күнү биздин 10 алдыңкы компаниялар бүгүн өздөрүнүн бизнес проекттерин бизге көрсөтө алышты. Жергиликтүү өзгөрүү долбоорунун алкагында бул USAID жана Агахан фонд тарабынан кошо каржыланат. Ушул долбоордун алкагында негизи эле секторалдык акселерациялар Кыргызстанда биринчи болуп өткөрүлө баштады. Демо күнүндө тандалган балдарды эртөө өнүктүрүү борборлору жана бала бакчалар инвестициялык консультациялык комитетке бизнес долбоорлорун сунушташкан. Питчингдин жыйынтыгы боюнча $50.000 чейин инвестицияны алуу үчүн тийиштүүлөр тандалып алынган. Жеңүүчүлөр долбоор жогорку натыйжа көрсөтүп жатканын билдиришет. Офлайн, онлайн форматта өттү, окуулар өтө көп билимди алдык. Бизнести кандай жүргүзүш керек, кадр маселесин кантип даярдаш керек, киреше чыгаша булактарын кантип оптималдаштырууну үйрөттү, бизнести өнүктүрүү жолдорун көрсөттү, пайда алып келе турган жолдорду, жаңы жумуш орундарды түзүү, стратегия өнүгүүнү, анан максаттарды чоң коюуну үйрөтүштү. Аябай ыраазыбыз. Выступать эткенибизде биздеги көрсөткүчтөрүбүз бир кыйла жогору болгондугу көрүндү. Мына ошонун натыйжасында биз бүгүн жеңүүчү деп табылдык. Абдан кубанып отурабыз. Эгер буюрса, ушул ала турган инвестициябызды биз ушу билим берүү тармагынын жакшыртууга жумшайбыз. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустардагы балдарды эртөө өнүктүрүү тармагында иштеген билим берүү мекемелери, уюмдар жана ишканалар үчүн бизнес акселераторлору ишке киргизилген. Өтүнмө жана маектешүүдөн өткөн ишкерлер кесипкөй бизнес консультанттардын окуусунан өтүштү. Бул акселерация учурунда биз 3 тармак менен иш алып барабыз. Кыргызстанда биринчи IT тармагы, бул өзүңүздөр көрүп атасыздар, санариптик мезгил келип атат. Экинчи тармак бул туризм тармагы, Кыргызстандын эң негизги багыттарынын бири. Үчүнчү бул ушул эрте балдарды, кенже курактагы балдарды тарбиялоо жана аларга ошол тармакта иштеген бизнеске көмөктөшүү. Ушул 3 тармак негизги долбоордун алкагында эң негизги таасир берүүчү тармак деп табылган. Жергиликтүү өзгөрүү Азия жана Африкадагы өнүктөштүктү трансформациялоо долбоору Агахан өнүктүрүү тармагынын агенттиктери тарабынан ишке ашырылган. Америка элинин эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги USAID жана Агахан фонду аркылуу каржыланган. Аталган долбоор 2024 жылдын октябрь айына чейин улантылат. Зарина Рахманбердиева, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары.